Ош мамлекеттик университетинде чыгыштануунун жана африканистиканын актуалдуу маселелери деген аталыштагы биринчи эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Иш-чара эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасы тарабынан уюштурулуп, катышуучулар баяндамаларды жасашты. Бул тууралуу кийинки сюжетте көрө аласыздар. Чыгыштануунун жана африканистиканын актуалдуу маселелери аталышындагы биринчи эл аралык илимий практикалык конференцияга Кыргызстандын баардык аймактарынан жана Ливан, Өзбекстан, Тажикстан, Туркия, Кытай жана башка өлкөлөрүнүн окумуштуулары жалпысынан 95 илимий баяндамалары менен катышты. Илимий баяндамалары мазмуну боюнча 2 секцияга бөлүнүп, отурумдар өткөрүлүп, баяндамалар угулду. Эми бул конференциянын кандай мааниси бар өзү негизи? Билимде мындай европоцентризм деген түшүнүк бар да. Бул деген сөз бардык нерсе, айталык илим, билим, маданияттын бардыгы Европадан башталган деген түшүнүк. Узак мезгилдер бою айталык Совет доорунда биз ошол түшүнүк менен жашап келгенбиз. Анан эгемендүүлүккө жеткенден кийин гана биз өзүбүзгө руху жакын, духу жакын дегендей чыгышка карай мындай жүзүбүздү бура баштадык. Себеби кыргыз эли дагы ошо чыгыштын байыркы элдеринин бири болуп саналат. Катышуучулар негизинен Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү актуалдуу болгон тарыхый, маданий, коомдук жана саясий, социалдык, экономикалык абалдары жөнүндө маселелерге кеңири токтолуп, талкууга алынды. Талкуунун натыйжасында эң актуалдуу деп белгиленген илимий баяндамалар Ош мамлекеттик университетинин жарчысы илимий журналында жарык көрүүгө сунушталды. Менин жеке көз карашымда да бүгүн конференция абдан мындай бир жемиштүү, түшүмдүү болуп жатат. Келген окумуштуулардын баардыгы жакшы пикирлерин билгизип, каалоо тилектерин айтып, кызматташууларын айтып келечектечи бул ушул чыгыштануу африканистика багытынын келечеги бар экендигин, аны болгону мамлекет тарабынан колдоп, жаңы жаш муунду тарбиялоону сунуш кылып жатышат да. Анан кызматташууну ошол эле Ливан мамлекетине чакырып жатат келген илимий кызматкер. Ал дагы тез бул жака келерин убадалап атат. Мисалы, мына кошуна Өзбекстанда дагы чыгыштануу багыты союздун мезгилинен бери калыптанып, өнүгүп жаткандыгын, керек болсо алар дагы биз менен кызматташалы, илимий практикалык теориялык конференцияларды тез өткөрөлү деген сунуштары менен чыгып атат да. Кыргызстандын түштүк аймагы боюнча Ош мамлекеттик университетинин базасында чыгыштануу жана африканистика багытын чыңдоо жана атайын адистерди даярдоону жакшыртуу максатында университеттин кызматкерлеринин, студенттеринин, магистранттардын чыгыш өлкөлөрүндө жана Африканын алдыңкы мамлекеттеринде илимий стажировкаларда болуп келүүлөрүн ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Мындан сырткары эл аралык билим берүү программаларынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалануу менен конференцияга катышкан тараптардын ортосунда академиялык мобилдүүлүк, илимий потенциалды көтөрүү, конференциянын жетишкендиктерин практикада колдоону белгиленди.